Салам айымдар, Reels тартыш үчүн мен эч кимге жалдырабай эле өзүмө ушундай штатив алып алгам. Өзүмдү ыңгайлуу жерге отуруп эле ушундай жерге, мисалы үчүн Reels'ымды атайын даярдап алып, өзүмө микрофон, же болбосо кандай десем, эме алып алып, меники мындай микрофон, сиздер 500 сомдук, 1000 сомдук деле микрофон алсаңыздар болот. Анан ушундай кандай десем, штативке бул ашып кетсе 500 сом турат, 1000 сом турат ашып кетсе, бул сумкага да салып койгонго ыңгайлуу. Ушуну алып алып эле любой жака коюп туруп эле мен өзүмдүн рилстеримди тартып коем. Өзүм рилстеримди тартып коем. Вот. Эмне дейт элем? Муну мынтип ачабыз да коебуз. Көрүңүздөр, мынтип туруп коем. Мисалы үчүн мен өзүмдү көрсөтүшүм керек болгондо, өзүм видеону мынтип коюп алам дагы, ыңгайлуу кылып алам. Вертикальный тартканда бул Reels форматта болот, ошон үчүн алыстан тартам десем, мынтип алыстан тарта алам. Фонум артымда жакшы болуш керек жана мен өзүм микрофонду коюп бул жака сүйлөшүм керек. Эгерде сизде жакшы микрофон жок болсо деле, хотя бы ушундай форматта дагы тартсаңыздар болот. Эң негизгиси шум болбош керек. Шум деген эмне? То есть звукоизоляция болуш керек да, тынч, үйдө эч ким жок маалда. Оңой эле жолу просто взять и выложить Reels. Бул жака видеого, мисалы үчүн мен салам достор, кандайсыздар? Салам достор, кандайсыздар дегенде эле канча секунд өтүп кетип атат. Ошон үчүн кантип, эгерде сиздин мындай, кандай десем, өзүңүздүн нишаңызга жараша суроолор болот, ошол суроолорго жооп берчү Reels тартып, бардыгын азыр кантип Инстаграмга дагы жүктөгөндү үйрөтөм. Пейилдин тардыгы качан билинет? Эгерде сиз башка адамдарды ийгиликке жетелейиңиз келбесе, эгер сиз башка адам ийгиликке жетип атса, ага көз артып, сизде көрө албастык болуп атса, ичиңизде ошондой сезимдер болсо, бул сиздин пейилиңиздин тардыгы. Ушул жүрөгүңүздүн сердечный чакраларыңыз ушунчалык кичинекей болгондуктан башка бирөөнүн ийгилигин, башка бирөөнүн жакшылыктарын сиз көрө албагандыгыңызды ичиңизден сезип атсаңыз, демек сиз өзүңүздүн үстүңүздө иштешиңиз керек. Себеби дегенде, башка бирөөнүн ийгилигине кубанып, керек болсо ошол адамды ийгиликке жетелегени сиз даяр болгондо, ошончолук көп акча, ошончолук сиз андан да көп ийгиликтүү болосуз. Ушул техникаларды үйрөнүп, ушундай ийгиликтүү болом деп ичиңизден өзүңүздүн үстүңүздө иштесеңиз эле, сөзсүз түрдө ийгиликтер сиздерге да келет. Мен Кундуз Таштанова, сөтсай мастери болом жана наставник, продюсер. Анда сырткары эмне дейт элем? Эгерде сиз дагы көп ийгиликтүү болууну кааласаңыз, техникаларды билгим келет десеңиз, анда плюс белгисин калтырып, менин Reels'ым астына жакшы сөздөрдү көбүрөөк жазыңыздар. Мен силерге сонун белектерди жөнөтөм.